Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 21 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге жеринин аянты 6 сотук болгон, бардык шарты бар, келип эле жашай турган сатылуучу ушул үй тууралуу маалымат бермекчимин. Туугандар, коммуникация боюнча айта турган болсок, таза суу, свет, местный септик бардыгы бар экен. Үй менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жагат. Аурасы өтө сонун. Мисалы мына үйгө кирип, оң тарапта карасаңыздар, мына жакта чоң үйү. Сиздер сол тарапта карасаңыздар, мына жакта жаңы курулган 3 бөлмөлүү үйү бар экен. Санузелдери бүт бардыгы ичинде, домдогудай условияларды кылып койгон. Бул биринчи үйү, мына жакта экинчи үйү. Жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан келип үй тууралуу дагы да бир толук маалымат берейин. Дареги, мен турган жер туугандар, бул Учар айылы, Дача тарапта турам. Учардын мына каналын барыңыздар эле билесиздер. Каналдын жанында ошол Учар айылынын өзүнүн жанагы 122 маршруткасынын акыркы аялдамасы жайгашкан. Мына көрөсүздарбы? Ушул жерден сиздер жогору тарапка бир аз эле чыгып, сол тараптагы Тупиковая деген көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Ошол маршруттук каттамга жакын. Мына жер канал туугандар. Бул жерге кантип келем дей турган болсоңуздар, Учар айылын билесиздер эми? Ак Тилек, южный тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Же мына жакта ДУ бар, жапалак тарап. Ошнока трассасы. Ошол тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Жолдору көп. Сонун. Мен көрсөткөн даректер боюнча жүрүп бара бериңиздер. Анан туугандар, дагы бир информация бере кетейин. Ал сатылуучу үйгө кошулуп, мына жер дагы кошо берилет экен. Бул жер мэрияда арендада экен. Эске алып коюңуздар. Арендадагы жер. Үйдө ала турган болсоңуздар, бул жерди дагы берет экен десе. Мэрияга аренда төлөп, кудай буйруса ушул жерди иштете бересиздер. Магазин ачып алсаңыздар болот. Кыскасы варианттары көп. Под бизнес участок. Мына, көрүп атасыздарбы? Ушул. Аянты канча дей турган болсоңуздар, азыр эстен чыгып калыптыр. Мына телефондон карап айтып коеюнчу. Аянты жердеки 60 квадрат метр туугандар. Мына тегизделген, даярдалган жер. Көрдүңүздөрбү? Туугандар, мен айткан Тубиковая көчөгө кирип, түз жүрүп келсеңиздер, ушул көчөнүн эле мына сол тарабында ушул үй сатка чыгып аткан учуру, варатаны ачып кирип келе бересиздер. Жери 6 сотук, кызыл китеп бар. Таза суу, свет, септик бардыгы бар экен. Домдогудай условияларды кылып койгон. Анан 4 тарабы тең ограждение болгон туугандар. Ылдый тарабы мындай сары таш деп койбу, ошондой болгон. Варатаны ачып кирсеңиздер, солго бурулсаңыздар, бул жакта 3 бөлмөлүү жаңы үйү. Санузели дагы бар ичинде. Бул жакта болсо навес, ылдый тарабы септик. Бул жагы бак. Көчөттөрдүн түрлөрү эгилип, мындай бир жашыл зона болгон мындай айтканда. Жогору тарапта сыртка жатканы деле бар экен. Оңго бурулсаңыздар, бул жакта 2 кабаттуу мындай бир времянка сыяктуу үйү. Аз буну дагы көргөзүп берем. Лайктан басыңыздар, дос таныш тууган уруктарга, группаларга ошол сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Негизи сонун экен туугандар. Мен да мындай элестетпедим элем. Мына жакка караңыздар. Бул жак эми кудай буйруса үй чочок, самордун местасы болот. Ылдый тарабы септик. Көрдүңүздөр, өтө сонун. 4 тарабы мындай бетон забор менен ограждение болуп тосулган. Мен мына санузелден баштап берейин туугандар. Санузелдин жанына келип калыпмын. Душ, аристон, стиралка барды ушул жакта. Бул санузел. Септикке уланган. Так. Анан туугандар, бул жагы болсо комок бөлмө, теплый пол экен. Туугандар, занескалар илинген, ылдый тарабы ламинат, бардыгы жакшы. Коноктор келип калса, ошол жакка киргизип кое бересиздер, кудай буйруса. Жаркылдап сонун болуп турат. Мындай кирген адамдын дагы маанайын көтөрөт, мындай айтканда. Так. Бул детский окшойт. Телевизор көрүп, бул жакта балдар уктайт, бул жак болсо жагандай духовка туугандар. Бардыгы жакшы. Мындай сонун экен негизи. Так, бул жагы болсо барыңыздар билген кухня. Печкасы бар, гарнитур, холодильник, мына бардыгы ушул тарапка орнотулган. Так, мына варатадан киргендеги оң тараптагы ушул үйүн көргөзүп берейин. 2 кабаттан турат, бышкан кирпич. Жүрүңүздөр. Анан чыгып короо тарабына өтүп дагы да бир кеңири маалымат берем. Лайктан басыңыздар, дос таныш тууган уруктарга, группаларга сатылуучу ушул үйдүн видеосун жибериңиздер, алар дагы кирип көрүшсүн. Бул жакта лестницасы бар, чыгып кетесиздер. Печка дагы бар. Полу жыгач. Бул 2 бөлмөдөн турат окшойт. Мына холдорун кошпогондо таза 2 бөлмөдөн турган 2 этаж үй, мындай айтканда. Бул чоң бөлмөсү болду.
Азыр туугандар. Андай кылайлы. Сразу эле чыгып берейин, пауза кылбайлы. Мындай чыгасыздар дагы. Мындай тепкич менен мындай кылып чыгарасыздар. Так. Бул чыкканда экинчи кабаттын холл болуп калат, холл деп коебу. Бул жакта балкон бар. Азыр эшигин тартсам чөт ачылбады, аны ачам деп айнегин сындырып албайын. Бул жакта балкону дагы бар туугандар, көрдүңүздөр, айнегин сындырып албайын дедим, просто тынч эле тартып кетип калайын. Так. Бул дагы бир бөлмө. Менче бир. Бул ошондо мындай летний үй окшойт туугандар. Мына как раз күн жылып атат, салкын болот, Бул жайкы үй, нар жагы зимний үй деп. Ошондой эле түшүндүм мен. Так, дагы кандай маалымат берейин туугандар? Бул ошондо короосу, ограждение болгон бетон забор менен. Бул жагы сыртка жаткан, анан мына жагы бак. Көчөттөрдүн түр-түрлөрүн эгип, керек болсо мына үйдүн сырт тарабына деле крантты орнотуп койгонмун деп эс айтты. Мына жак типа газон сыяктуу, көрүп атасыздарбы? Жап-жашыл болуп сонун болуп турат. Жакшы, өтө сонун. Жүрүңүздөр эми. Мына жакка жүрөйлү. Калган маалыматтарын да сиздерге берейин. Вариант амбен жолдорун сураппын, ал жагын эми эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Бул жак болсо мына очок, самор, бүт баарын ушул жакка жасай турган место экен, атайын навес кылып даярдап койгон. Мына туугандар. Көрдүңүздөр, сонун. Өтө сонун. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, баасы ушул видеонун экранында жазылып турат. Эсинин номери дагы ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чалып, сүйлөшүп сорлашасыздар. Келип көрүп кетсеңиздер деле болот. Телефондо иш бүтпөйт, билесиздер. Негизи жакшы, аурасы жакшы болгон сонун үйлөрдүн бири экен. Барыңыздарга ийгилик.